Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Бүгүнкү сабактын темасы жыныстык өнүгүү жана гендер. Сабактын максаты биологиялык жана социалдык жыныстын ортосундагы айырмачылыктар жана жыныстык ролдордун стереотиптери тууралуу билимиңерди калыптандыруу. Көбүнчө ата-энелер балага ат тандоо менен анын келечектеги ролун жана жүрүм-турумун калыптандырышат. Кыздар өз ысымдарына ылайык, назик, сулуу, сабырдуу болууга, ал эми уландар күчтүү, кайраттуу болууга тийиш. Ошентип, жыныс жана гендер деген эмне? Жыныс бул биологиялык түшүнүк. Ал адам эркекпи же аялбы аныктайт. Жыныстан адамдын жыныс органдарынын түзүлүшү, анын организмдеги гормондордун катышы, ата же эне болуу мүмкүнчүлүгү көз каранды. Дененин пропорциялары, бой, ийиндин, сандын жазылыгы, май катмарларынын бөлүштүрүлүшү, беттеги жана денедеги түктөрдүн саны, булчуң күчү, чыдамкайлык, жүздөгү белгилер, үн тембри, басыгы сыяктуу жыныс белгилери адамдын жыныстык өнүгүүсү башталган учурдан тарта калыптанат. Жыныстын белгилери өзүнөн өзү пайда болот, универсалдуу болуп эсептелет. Өмүр бою эч качан өзгөрбөйт, бир гана жыныска таандык болушу мүмкүн. Гендер бул социалдык жыныс, башкача айтканда, коомдун жыныстык бөлүнүүсүнүн социалдык жана маданий мүнөздөмөлөрүнүн топтому. Гендер сөзү эркекке да, аялга да таандык эмес, ал эркек жана аял түшүнүктөрүнө таандык. Башкача айтканда, сөз коом ар бир жыныска тиешелүү кылган сапаттар же мүнөздөмөлөр тууралуу болуп жатат. Адамдар аял же эркек жынысында болуп төрөлүшөт, бирок өмүрүнүн ичинде аял же эркек болууга үйрөнүшөт. Гендердик стереотиптер деген дагы түшүнүк бар. Бул эмне? Мисалы, аялдар эмоционалдуу, ал эми эркектер сабырдуу деген пикир бар. Бирок эмоционалдуу эркектер жана сабырдуу аялдар көп. Мисалы, уландар жигердүү жана кайраттуу, ал эми кыздар өтө көркөм жана тил алчаак болууга тийиш. Уландар үчүн спорт кыздарга караганда көбүрөөк маанилүү. Кыз жакшы жигит табууга, ал эми жигит татыктуу иш табууга тийиш. Аял акылдуураак, ал эми эркек күчтүүрөөк. Кыз ала качуу бул кыргыздардын байыркы үрп адаты. Тамак жасаганды жакшы көргөн улан анчалык кайраттуу эмес. Кыздардын жогорку билим алуусу уландар сыяктуу анчалык маанилүү эмес. Аялдын орду автоунаанын рулунда эмес. Эркектер жана аялдар коому үчүн бирдей даражада уникалдуу жана маанилүү. Алар биргеликте гана тукум уулап жана адамзатка жашоо бере алышат.